Баткен эч качан тажик тарапка тиешелүү болгон эмес жана болбойт. Башкы штабтын башчысы. Баракелде Тажикстандын милициясынын генерал-майору Абдуллан Абжубанов Баткен облусу тууралуу айтып чыккан. Ага жооп узаткан Кыргызстандын мамлекеттик чек-ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы полковник Абдикерим Алимбаев. Баткен эч качан тажик тарапка тиешелүү болгон эмес жана болбойт деди. Кечээ Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын элчиси чакырылган болчу. Буга Абжубановдун маалымат жыйында. Эгерде тарыхты карасак, мурун Баткен эч качан кыргыз тараптын жери болгон эмес. Ата-бабаларым кыргыздарды алып келип, ал жактан жер берген. Бул бүгүн биз үчүн көйгөй болуп жатат деп айтканы себеп болду. Акипресс агенттиги Алимбаевден комментарий алды. Генерал-майор Абдуллан Абжубанов менен таанышмын. Биз чек-ара маселелерин чечүү боюнча акыркы жолу 2019-жылдын 17-сентябрында жолукканбыз. Абжубановдун өзүнүн элин жана дүйнөлүк тарыхты такыр билбеген адамдар адаштырууга аракет кылышкан деп ойлойм. Мамлекеттик органдын өкүлү болгон генерал чыгымчылдык менен жаңжалга азгырлоочу ушундай маалымат таратканы кечиримсиз. Мен деле Фарух менен Чоркунун аймагы толугу менен Кыргызстанга карайт деп айтып койсом болот. Бирок жер маселеси өтө маанилүү экенин түшүнүү керек. Бул маселенин чечилиши чек-араларда жашаган миңдеген адамдардын тагдыры менен байланыштуу, деди Алимбаев. Ал Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери да бул маселени чечүүгө кызыктар болуп, эки өлкөнүн өкмөтү иштешип жатканда генерал-майор Абжубановдун бул билдирүүсү чек-арадагы жаңжал менен кан төгүүгө алып барышы мүмкүн деген пикирин кошумчалады. Бардык дипломатиялык, экономикалык, соода жана маданий байланыштарды токтотуп коюуга болот. Бирок анда жөнөкөй адамдар гана жабыркайт. Андыктан Кыргызстан тарап эл аралык нормалар жана эки өлкөнүн ортосундагы макулдашуунун негизинде иш жүргүзөт. Ал эми генерал Абжубанов жок дегенде бул сөз үчүн Тажикстандын элинен кечирим сурайт деп ишенем, деди Алимбаев. Блогер Сыдыман кармалып Октябрь Рибине жеткирилди. Инстаграмда Сыдыман аттуу жеке баракчаны иштеткен блогер Элмир Сыдымановду Октябрь Рибинин кызматкерлери кармап кетти. Азыркы тапта ал Бишкек шаардык Октябрь Рибинин тергөө бөлүмүнө жеткирилгенин аталган Рибинин басма сөз кызматкери Айбарчын Батырбекова билдирди. Блогерди кармоого ал түз эфир аркылуу элди түндүк-түштүккө бөлгөнү себеп болгон. Эске салсак, блогер буга чейин Инстаграм баракчасы аркылуу түндүк-түштүк маселесин козгоп, анын айткандары коомчулукту нараазычылыкты жараткан. Маалыматка таянсак, аны Кылмыш жана жаза кодексинин 313-беренесинин 1-бөлүгүнүн негизинде милиция чакыртышкан деп Барс медиа жазып чыкты. Элди түндүк-түштүк деп бөлгөн Сыдыман убактылуу кармалуучу жайга киргизилди. Бүгүн 17 февралда Бишкек шаардык Октябрь Рибине блогер Сыдыман расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренесине шектелип кармалганын жана тергөө бөлүмүнө жеткирилгенин жазган элек. Октябрь Рибинин басма сөз кызматы анын убактылуу кармалуучу жайга киргизилгенин билдирди. 313-берененин негизинде ачылган сотко чейинки өндүрүш ишин алкагында шектүү 1997-жылы туулган Сыдыман экени аныкталып, кылмышка шектүү жаран кармалып, убактылуу кармалуучу жайга киргизилди. Учурда тергөө иш-чаралары уланып жатат, дейт Октябрь Рибинин маалымат кызматынын өкүлү Айбарчын Батырбекова. Асел менен Нурландын ортосун карамышык аралады. Мындай билдирүү менен бизге бир колдонуучубуз кайрылды. Анын айтымында, Асел менен Нурландын ортосун карамышык аралаган өңдү. Анткени Асел сенин бүгүнкү кайгың эртең сенин күчүң болот деп сторис киргизсе, Нурлан бул күндөр өтүп кетет, буюрса баары жакшы болот деп сторис бөлүмүнө билдирүү киргизген. Мындан тышкары, Асел Нурландын баракчасынан отписка болгон жана башка шоу өкүлдөрү бири-бирин сүйүү күнү менен куттуктап жаткан. Бир убакта алардан бири-бирине куттуктаган билдирүү болгон эмес. Акыркы сүрөттөргө караганда, Асел азыр өзүнүн апасынын үйүндө окшойт, дейт ал. Булак аргумент кейже. Арстаналайдын ургаачысы өзүнү пайгамбармын деп атап эркиндик менен кош айтышты.
Өзбекстандын Бузара аймагынан өзүнү пайгамбармын деп атап, 1 жылга азаттык менен кош айтышты. Бул тууралуу Өзбекстандын басылмалары жазып чыкты. Маалыматка таянсак, Бухара облусунун Шафрихан районуна караштуу Жуйнав айылында жашаган аял өзүнү пайгамбармын деп жарыялаган. Азырынча аты жөнү ачык жарыяланбаган аял өзүнө карата коюлган айыптарды туура эмес экендигин айтып, Мухаммед пайгамбардын эң акыркы пайгамбарлардан деп атап, Куран китеп тууралуу айтып берген. Өзүнү пайгамбармын деп жары салган айымды укук коргоо органдары тыкыр көзөмөл жасап, 1 жылга эркиндик менен коштошкон. Эске сала кетсек, Кыргызстанда дагы мындай окуя болуп өттү. Алсак, Арыстан Алай дагы өзүнү Кудаймын деп жарыя кылган деп Назар Ньюс жазып чыкты. Бишкекте сейилдеген Жаш Арыстандын учурдагы жашоосу. 2017 жылдын октябрь айында Бишкек шаарында Жаш Арыстандын мойнуна каргы тагылып, аны менен сейилдеп жүргөн эркек кишинин сүрөтү интернет түйүндөрүнө тараган. Ал коомчулуктун талкуусуна алынган болчу. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы бул маселени карап, анын жыйынтыгында жаныбардын ээсине айып салынган. Ал эми Жаш Арыстанды Акжолтой деп аташып, Бугене фондуна өткөрүп беришкен. Андан соң Акжолтой Ысык көлдүн Каракол шаарындагы зоопаркка жеткирилген болчу. Акжолтой учурда дагы ал жерде. Бугене коомдук фондунун жетекчиси Салтанат Сейитова АК-пресс агенттигине Жаш Арыстан өзүнү жакшы сезип жатканын билдирди. Ал 3 жашка чыгып, чоңоюп калды. Кардын үстүндө жатканды жакшы көрөт. Биз аны түнкүсүн араң бөлмөсүнө киргизебиз, деп билдирди Сейитова. Булак баракелде. Ош шаарында бир үйгө 1300 киши катталган. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов 17 февралда Борбордук шайлоо комиссиясынын жабык өткөн жыйынында айтканын БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди. Бирок үйдүн ээси үйдүн дареги жеке маалымат деп эсептелгендиктен алар кайсы дарекке катталганын ачык айткан жок. Бул маалыматты мамлекеттик каттоо кызматында ырасташты. Мекеме мыйзамды чектөө жок экенин, үйдүн ээси макулдук берсе жарандар каалаган жерине каттоого тура аларын кабарлады. Булак маалымат KG.
қойылған ақчалар, чоң ұтыштар,